Урматтуу мекендештер, бүгүн мен сиздерди улуу жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Биздин эл үчүн, деги эле дээрлик Советтер Союзунда жашаган элдер үчүн бул бир гана экинчи дүйнөлүк согуш эмес. Бул улуу ата мекендик согуш. Бул улуу ата мекен үчүн, улуу эл үчүн болгон согуш. Биздин миллион деген аталарыбыз, чоңотуларыбыз, агаларыбыз согуш майданында курман болду. Келечек үчүн, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн деп өздөрүнүн өмүрүн берди. Бир гана ушул Советтер Союзунун эли, биздин аталарыбыз, баатыр агаларыбыз фашисттик Германияны токтото алды. Экинчиден, бүгүн биз үчүн, биздин үй бүлө үчүн абдан ыйык күн. Анткени бүгүн ушул Керимбүбү Шопокова эжебиздин 100 жылдыгы болуп отурат. Эгерде эжебиздин түбөлүк жары Дүйшөнкул Шопоков согуш майданына кетип, согуш баатыры болсо, Керимбүбү апабыз талаанын, эмгектин баатыры болуп, ошол баардыгы жеңиш үчүн, баардыгы фронт үчүн деп өзүн аябай иштеген. Биз бүгүн мына Шопоков шаарында чоң майрам кылып, ошол эжебиздин, жездебиздин, баатырдын аттарын эскерип, Куран түшүрүп, чоң митинг кылдык. Дагы бир жолу баарыңыздарды улуу жеңиш майрамы менен куттуктап кетем. Аман болуңуздар.